Саламатсыздарбы, сиздер кечемести көрүп жатасыздар. Студияда мен Венера Осмокеева. Бул сааттагы чыгарылышыбыздан коронавирус кимдер үчүн кооптуу жана эмне үчүн деген темада сөз кылабыз. Бул боюнча менин суроолорума президенттин жана өкмөттүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасынын директору, медицина илимдеринин доктору профессор Гүлмира Мусаевна Байытова жана Саламаттык сактоо министрлигинин жугуштуу оорулар боюнча башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору профессор Айнура Зарылбековна Кутмановалар жооп берет. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алгачкы суроомду Айнура Зарылбековна сизге узаткым келип атат. Айтсаңыз, ушул коронавирус инфекциясы башка вирустук инфекциялардан эмнеси менен кооптуу? Саламатсыздарбы. Ушул суроого башында ушу коронавирус деген ушу вирус жөнүндө кичине эле айтып кетейин дедим эле. Бул вирус көптөн бери эле белгилүү болчу. Анын эң биринчи 2002-2003 жылдары ушул вирус жана атипичный пневмония деп ошондо мындай өзүнүн коркунучтуу жагын көрсөттү. Анткени алар өпкөнү козгоп, оор пневмонияны келтирип, курч жана деми жетишпестикке алып келип, ошонун себебинен каза тартып атышат. Анан 2012 жылы ушу вирус кайта өзгөрүлүп, тиги ближневосточный ушу өлкөлөрдө жана Саудовский Аравияда ушул вирус ооруларды козгоп, кайта мындай оор пневмонияны алып келип, ал дагы ушул вирус жана мындай өзгөрүлүп жаңы пайда болгондо элдердин иммунитети жок үчүн көп учурда ушул ооруга алып келип, оор клиникалык белгилерин козгоп, жана өлүмү көп болуп атпайбы? Жана 2019 жылы Кытайда башталып, азыр ушул вирус дүйнө жүзүндө таркап атат. Биздин өлкөдө азыр күндө угуп атабыз да, саны канча болуп көбөйүп атканы менен биздин оорулардын арасында бизди көрүп атабыз, көбүнчө белгисиз өтүп атат. Ал деген ошо жана Кытайдын докторлору, башка өлкөлөрдүн докторлору да айтып атышат, 80% чейин бул оору жеңил формасында же белгисиз болуп өтүп кетиши мүмкүн депчи, ошондой учурларды биз да көрүп атабыз. Ал эмне үчүн ошондой пайда болуп атат? Бул вирус жана дем алуу жолдору менен кирип, үстүңкү жолдору биринчи козголот, тамак оору жанагыдай жөтөлүү болушу мүмкүн да. Анан ал барып жана өпкөгө чейин жетет. Өпкөгө жеткенде альвеоларлар бар, ошолорду толук бузууга алып келип, жанагы оор демигүү жетишпестикке алып келип атпайбы? Адаттагы эле сасык тумоодон жана респиратордук вирустук инфекциядан эмнеси менен кооптуу? Мунун коркунучтуу биринчи абдан тез тарап кетип атат. Анын экинчиси, бул бара эле ушул сразу эле жана оор эме алып келип атпайбы? Бул баарын да алып келген жок, айрыкча жана улгайган кишилерде же кошумча оорулар болуп калган кездерде ошондой формага алып келип атпайбы? Мисалы, башка оорулар менен салыштырганда, ошол эле грипп менен же тумоо дейбиз да, ушул группанын баарын тең тумоо оорусу десек, анын ичинде көп ар кандай вирустар бар да, алардын арасында деле оору пайда болушу мүмкүн да. Ал бул вирустуку мындай коркунучтуусу ошо тез атипичный пневмонияны алып келип, жана дем алуунун жетишпестигине пайда болуп атат. Ошонусу коркунучтуу биз үчүнчү азыр. Анан бул оорунун мисалы башка ооруга окшоп жеңил формасы болот, же белгисиз формасы пайда болот, же оор формасын алып келип, жана оор пневмония пайда болуп атпайбы элдерде? Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, бул коронавирус алгач ошол ооз көңдөй, мурун көңдөй тамакты жабыркатып, анан өпкөгө түшөт депчи. Мына ошол өөрчүү процесси канча убакытка созулат? Ошо ооз көңдөй, мурун көңдөйдө канча күн бул ошол вирус жашайт?
Бул мисалы мындай да, эмне үчүн кээ бир адамда бул белгисиз өтөт. Анткени жанагы вирус киргенден кийин мисалда ушул адамдын иммунитети жакшы болуп да, мындай күчтүү болуп эметсе, ал ошол вирус өпкөгө таркабай эле ошол жерде бүтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр көп учурда айтып атышпайбы, белгисиз эле мен больницада жатып атам, эчтеке беришпейт, эчтеке кылышпайт депчи. Бул оорунун коркунучтугу эмнеден? Белгисиз болгондо да кээ бир кезде рентгенге тартканда биз пневмонияны көрүп атабыз. Ушул пневмония пайда болуп калса, тез арада жана дарыларны баштап, сразу керектүү көрсөткүчтөр болсо, жана вируска каршы дары беребиз, антибиотик беребиз. Ал ар бир учурда индивидуалдуу көрүп атабыз. Кээ бир кезде вирус өпкөгө жетпей эле токтоп калат да. Мисалы ал көбүнчө ошо жаш адамдардын арасында ошондой болуп атат. Анан бирок эмне үчүн больницада жатышат? Анткени булар башка элдерди алардан башка элдерге жугуп калышы мүмкүн да. Өзлөрү белгисиз болсо, бирок алар ташуучу гана болуп калышы мүмкүн, өздөрү ташуучу болуп, бирок башка жанындагы мисалы улгайган ата энеси бар же там чоң апа, чоң аталар бар. Ошолорго коркунучтуу да, булар вирусту алып келип тигилерди улгайган кишилер жугуштурса, аларда уже оору формасында өтүп калышы мүмкүн. Гүлнур Мусаевна, мына ушул улгайган адамдарга жугуу коркунучу көбүрөөк деп айтып жатышпайбы дарыгерлер? Анан айтсаңыз, бул жерде ошол иммунитеттин төмөндүгү же кандайдыр бир өнөкөт оорулардын болуусу эле башкы себеппи же башка дагы факторлор барбы? Биринчиден ошол иммунитет. Себеп дегенде, биздин организмде бир без бар, тимус деген белочковая железа деп коебуз. Ошол без 20 жашка чейин жакшы иштейт дагы, акырындан функциясы азайып баштайт. Ал лимфоциты, то есть защитный клетканы вырабатывать этип туруп, адамдын иммунитетине пайда кылган клеткаларды чыгарат. Ошол железа акырындан функциясын азайтып, к сожалению, бир 60 жашка жеткенде ошол железа вообще иштебей калат. Ошондуктан иммунитет резко түшөт 60тан кийин. Фактор риска деп биз 60 улгайган кишилерде 65 жаштан кийинкилерде көп оору болуп атат, бүт осложнениялар булардан болуп атат. Кытайдын эле примери көрүнүп атат, алардын процент смертности значительно чоң болуп атат да, улгайган кишилердики. Бул биринчиден иммунитет. Анан кийин бир белок бар. Ал белок кичинекей балдарда вырабатываться этилбейт дагы. Ал белок наоборот жаш өткөндө пайда боло турган белок бар. Потому что любой вирус организмге киргенде бир белок менен соединяться этип туруп, анан кийин развитиясы көбөйүш керек да. Ошол белок ал жаштарда почти жок болот. Ошондуктан жаштар азыраак ооруйт бул оору менен. И улгайган кишилердин эң эле дагы бир фактор бар, бул көп оорулар менен ооруйт. Жана өнөкөт оорулар, хронический болезньдер менен ооруйт да бар. Биринчиден бул жүрөк кан тамыр оорулары. Кыргызстан үчүн бул канчалык актуалдык да. Себеби дегенде бизде 60% биздин населениябыз жүрөк кан тамыр давление менен страдать этебиз. Анан кийин улгайган кишилердин арасында сахарный диабет көп, кан оорусу көп. Анан кийин азыр баары эле угуп атат, онкология көбөйүп кетти. Онкологический оорулардын иммунитети да снижен болот, именно супрессия болуп турат. Ошондуктан кимде улуу кишилерде, коморбидность деп коебуз, улуу кишилерде ошол оорулардан 5-6сы обязательно болот. Ошондуктан эми жүрөк кан тамыр оору менен ооруп аткан киши мындай көбүрөөк ооруйт десе болбойт. Просто ошол эле кишилер ооруп калса, осложнениясы көбүрөөк болот. То есть алардын течениясы, себеби дегенде бул эле оору эмес, күзүндө, жазында жана весеннее, осеннее обострение деп коет эмеспи. Буга чейинки деле грипптен деле, банальный ОРВИден деле улуу кишилердин болгон оорулары күчөйт. Козголот да. Азыр деле, например, реанимацияларда толтура инсультныйлар түшүп атат, инфарктныйлар түшүп атат. То есть ошол бляшкаларды, ошол эле кан коюлуп кетет. Бул любой инфекция менен ооруган кишилердин. Ошондуктан бүт осложнениялар болушу мүмкүн. Ошондуктан улуу кишилерди, аларды группа рискага
кошобуз. Сиз айтып атасыз, ошол жанагы жүрөк кан тамырлары менен ооругандар же болбосо кант диабети менен ооругандарга ушул тобокелдиктер ооруга чалдыгуу коркунучу көбүрөөк деп. Анан ушул алдын алуу иштерин бул кишилер кандай жүргүзүш керек? Мына ушундай ооруга чалдыккан адамдар кантип алдын алуусу керек ушул вирусту? Да, бул биринчиден өзүнүн ооруп аткан ооруларын обострение болбош үчүн өзүнүн дарыларын өз убагында ичип, дистанционно болсо дагы терапевттер менен, өзүнүн участковый врачтары менен консультация алып туруш керек. Эч качан дарыларын токтотуп койбош керек. Көп адамдар мына мен иште эмесмин да, үйдөмүн, жөн эле отурам деп туруп, дарыларын токтотуп койгон моменттер болуп атат. Ошондо азыр гипертонический криз болуп, давлениясы көтөрүлүп, скорыйды чакыртышат. Дагы эле контакт болуп атат. Ошондуктан өз убагында дарыланып, өз убагында дарыларын ичип, мурдатай ичип жүргөн эле таблеткаларын токтотпой, анан кийин режимин туура кылып. Алар эми болгон кишилер үйдө отурат да. Аларга да кыйын, алар общенияны жакшы көрөт, сүйлөшүш керек. Мурда басып жүрөт эле, парктарда. Азыр кыйын болуп атат. Ошондуктан улуу кишилерге биринчиден кичине физический нагрузка бериш керек. Квартирада отуруп деле бериш керек. Маселен, кандай физикалык аракеттерди жасашы керек? Бул биринчиден азыр мындай көп нагрузкасыз, бул, скажем, тибетский гимнастика деген бар, 5 жемчужин Тибета деген, цигун, кичине йоганы упражненияларды кошуп, мындай оор эмес, бирок упражненияларды кичине кошсо туура болот. Себеби дегенде, биздин муундарынын деле жидкости, синовиальная жидкость деп коебуз, ошол вырабатывается адам басса. Канчалык движение кылса, ошончолук суставтары дагы оорубайт. Ошондуктан адамдар кыймылдаш керек, жүрөккө дагы полезно, давленияга дагы кичине кыймыл аракет керек. Ошондуктан үйдө отурса деле ошол эртең менен кечинде физикалык упражненияларды жасап туруш керек. Биринчиден, экинчиден туура тамактануу керек. Азыр эми ким сүйлөсөң эле үйдө отуруп, мына килограммдарды кошуп атам дешип атат, туура тамактанып, калориясын карап туруп, особенно бул сахарный диабет боюнча азыр скоройго көп чакырып атат, сахар көтөрүлүп кетти деп. Туура дарыланыш керек. Сахарный диабет, давление болгондо туура дарыланса, лишний вес семирүү керек эмес. Үйдө отуруп вес набирать эткен туура эмес болуп калат. Анан бул жерде суунун дагы ролу өтө чоң деп айтылат, Эртелик, кеч, баягы ашыкча эмес, нормадан өткөрбөй сууну колдонуп турса дагы аябай организм үчүн пайдалуу деп. Суу ичүү бул аябай керек организмге. Себеби дегенде биздин организмде бүт процесстер сууда болот, водная средада болот да. Ошондуктан туура сууну ичиш керек. Мына эртең менен ойгонгондо тамактын астында бир 30 мүнөт, 40 мүнөт калганда прям эртең менен натощак сразу 200-300 грамм сууну ичип алса туура болот. Мисалы ошол эле улгайган адамдар, жанагындай жүрөк кан тамыр оорулары менен, кант диабети менен ооруган адамдар бир күндө канча нормада суу ичиши керек? Алар эми если жүрөктүн өнөкөт оорусу жок болсо, сердечный достаточность жок болсо, 1,5-2 литрга чейин ичсе болот. Бирок туз да азайтыш керек, если давлениясы бар болсо. Бул жанагы чай, сокторду кошпогондо бул суунун өзү, только суунун өзүн ичкен. Суу важный ролду аткарат, себеби дегенде бүт организмде азыр тем более үйдө отурушат. Ошондуктан сууну туура ичиш керек. Ар бир тамактын астынан натощак, тамактан кийин эмес, тамактын астынан 200-300 мл суу ичсе, ошондо бир күндө 4 жолу тамак ичилсе, ошондо как раз таки ошол водный балансты биз достигать этебиз. Анан азыр дүйнөдө ошол коронавируска каршы вакцина иштеп чыгуу аракеттери жүрүп жатпайбы? Анан негизи эле бул вирусту толук изилдеп чыгуу үчүн дагы канча убакыт керек? Бул вирус азыр сиз туура айтып атасыз, жаңы болуп атат баарыбызгачы. Анан кийин көп нерселери азыр аныктала элек. Жана вакцина азыр бир нече өлкөлөрдө разработка кылып атышат да, анын баарын тең испытание өткөрүп, вакцина эң жакшы дегенде 1 жылдан кийин эле пайда болот. Анан азыр ушул биз жана кошумча оорулар кишилер менен да сүйлөп атабыз, жана дарылоо маселесине булар абдан дагы чоң маселе да биз үчүн. Мисалы жана вируска каршы дарыны леченияга да дарылоого колдонуп атабыз азыр. Биз аны эмне үчүн киргиздик? Анткени көп эле өлкөлөр өзлөрүнүн жана эпидемия убагында көрсөтүштү да, колдонушуптур.
бирок мындай толук аныкталган дагы эме жок да, ошондой маалымат же ушул дары жакшы болот же бул схема жакшы иштейт деген. Анткени ага дагы бир нече убакыт керек да, анын баарын тең изилдеп, аны көрүп, анан баарын санап, статистика кылып чыгарганча ал да көп убакыт керек ал үчүн. Анан ошолордун опыттарын карап, биз да өзүбүздүн жана клинический руководство дейбиз, клиникалык кеңешимге киргиздик. Бирок алардын да өзлөрүнүн көрсөткүчтөрү бар, каршы көрсөткөндөрү да бар. Ошон үчүн жана мисалы вот азыр Гүлмира Мусаевна айткандай кошумча оорулар болсо өнөкөй да, кээдегилер алар каршы көрсөтүлгөнгө кирет да, ошо дарыны биз колдоно албайбыз. Ошондой кыйынчылыктар болот. Ошон үчүн ар бир киши азыр өзүн карап, биякта биздин өлкөбүздө өткөрүп аткан жанагы мероприятиялардын баарын тең прям жакшылап кармаш керек да. Ушул ооруну жугузбай, үйдө өзлөрүн сактап калышынга ар бир киши ошого эметиш керек, колдоп. Кандай гана вирустук инфекция болбосун, баягы нымдуу абаны жакшы көрөт деп айтылат эмеспи? Алар нымдуу абада көбөйөт, өөрчүйт деп, жана ушул күндүн жылышы менен бул вирустук инфекциянын бир төмөндөсү байкалат деген бир прогноздор болуп жатабызбычы? Биз да ошого ишенет элек да, бирок биз көрүп атпайбызбы азыр ар кандай өлкөлөрдө, ар кандай климат менен ар бир өлкөдө да ушул оору азыр тарап атпайбы? Бирок мындай вирусологдордун айтышы боюнча, мындай күн катуу ысып кетип, кичине кургак болсо, бул вирустун жана тарашы кичине азаят деген ошондой маалымат бар. Ошого баарыбыз азыр ишенип атабыз, ошондой болот деп. Бирок баары бир ага карабастан ар бир киши жана айтылган өзлөрүн сактоо үчүн жана эрежелер айтылып атпайбы? Күндө телевизордон берилип атат, радиодон айтылып атат да, ошонун баарын тең сакташ керек. Эң биринчиден жана кол жууганды, маска тагынганды, бири-бирине жакын турбашты да, ошонун баарын тең сактаа. Эмне үчүн ошолорду жана эрежелерди сактаага керек да, жана оорунун тарабаш үчүн ошону тезирээк баарыбыз тең токтотсок жакшы болот эле да. Анткени бул мисалы бир киши жана вирус менен аныкталган киши 4 кишини сразу жугуштурса болот экен. Ал 4 киши болсо дагы 4 кишини жугуштурат, ошентип тарап атпайбы? Анан ошолорду ошол маалыматты билип, жана карантин азыр бизде болуп атканы ошон үчүн баарыбызды кичине мындай бөлүп бул вирусту тез мындай тарабашына баарыбыз эметип атабыз. Сиз айткандай, айрым учурда ушул жарандар бул вируска көп деле маани бербегендей мамиле кылып атышат да. Маселен, ошо обочолонгон жайда кармалып жаткан бейтаптар, мисалы, дарыгерлер тарабынан айтылган эрежелерди, шарттарды так аткарбай, ошолорго кандай бир сунуштарыңыздарды айтат элеңиз? Тура турам. Ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги, коомдун астында, биз экөөбүздүн астыбызда чоң жоопкерчиликтебиз. Биз азыр мына врачтар менен на Южный Кореядан мен бир коллегам менен, Кытайдан ассоциация альянс бар, стран больниц ШОС деген целый эмес да, альянс биз ошолор менен кат жасашабыз. На самом деле биз 3 золотых правила деп коебуз, 3 правила. Бул биринчиден азыр Айнура Зарылбековна айткандай, бул колду жуу. Колду тез жууп туруш керек, самын менен жууш керек. Анан кийин самын жок жерде жана дезинфицирующий раствор 72% спирт содержащий болуш керек. Аны жөндөктү алып жүрүш керек. Себеби дегенде мына лифтке киргенде кайра колду билбейсиз да, ким лифтти кармады, эшикти кармайсызбы, каерди кармайсыз, ошол моментте кайра эле колдонуп койсо канчалык даже 98%ге чейин сиз ошону токтотосуз да, ошол жукканды. Бул биринчи правило. Экинчи правило бул маска тагуу. На маска тагуу боюнча да көп, вот, например, азыр Казакстанда такпай эле койгула деп аткан сунуштарды дагы интернетте жазылып жүрөт. Мага мен ооруларымда чалып, Гүлмира Мусаевна, мындай противоречивый данный болуп атпайбы, эмне кылабыз дегендер бар. Мына адам эгерде даже колуңан бир жерди кармап коюп жуулуп калса, адам бетини, көзүнү кармай берет да. Бул өзүңөн зависить этпейт. Ошондуктан бул бир барьердей болуп туруш керек да. Бир жагынан колуңду тийгизбейсиң оозуңа, көзүңө да. Ошондуктан бул барьер болуп туруш керек. Эгерде маска такпаса,
сен билбейсиң да бирөө өтүп кетип түшкүрүп коюшу мүмкүн, жөтөлүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан маска тагуу бул экинчи золотой правилага кирет. Аны биз сөзсүз колдонушубуз керек деп ойлойбуз. Анан респиратор жөнүндө көп суроолор болот. Респираторду бул аябай эле жанагы көп людный жерде такса болот, бирок бул врачтар жанагы оорулар менен контакт болгондо лучше маска эмес респиратор кийиш керек. Анан үчүнчү золотое правило бул азыр айткандай дистанция. Дистанция дагы көп нерсени чечет, себеби дегенде 1,5–2 метр адамдан алыс болуп туруш керек. Биз торговый центрлерге барып, продуктага барганда ошону анча кармалбай атканым сезилип турат. Мен как врач баарына лекция окуй берем барган жерге, эмнеге маскаңыз жок, давайте деп, ошол сиз эмне бул жерде иштейсизби деп да сураган моменттер болуп атат. Бирок биз ошону киргизишибиз керек да, потому что ар бир адам сен өзүң эле эмес, сен даже жаныңда турган ата энең болобу, балаң болобу, коллегаң болобу, ошолор үчүн жооп берип каласың. Эгерде сен жоктуруп алсаң, мына геометрический прогрессияда көбөйөт деп айтты биздин главный инфекционист. Ошондуктан ошол правилаларды биз сактасак, канчалык биз туура сактасак, мына Южная Кореянын карабайсызбы, кандай алар ошонун баарын сактап атып, процессти токтотушуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, что мына 3 золотой правиланы ар бир адам уже мындай привычка болуп калыш керек да. Ошондуктан ар бир адамга мына обсервацияда болобу, же домашний карантинде болобу, же азыр көп жумуштагылар, особенно медиктер өзүнү сактап туруш керек. Ошондуктан ошол правилаларды элементарно сакташыбыз керек. Эгерде биринчи эле симптомдор башталса, себеби дегенде азыр башка вирустар деле бар да, алар токтоп калган жок бул келди деп. Ошондуктан бизде вызовдор көп эле болот. Азыр ошол эле ОРВИ болуп атат азыркы моментте. Ошондуктан по-любому адам биринчи симптом болгондо үйдө отурабы, кайда болот, врачка чалыш керек, телефон чалып, өз убагында консультация алыш керек. Гүлнур Мусаевна, жогоруда сиз адамдардын физикалык жактан активдүү болуусу тууралуу кеңеш айтып кетпедиңизби? Айрыкча ушул жаш улбайып калган жарандарыбызгачы. Анан психологиялык жактан кандай бир кеп кеңешиңизди айтып кетет элеңиз? Анткени соңку учурларда жаңылыктардын баары тең эле ушул вирус инфекция тууралуу болуп, адамдар дагы бир аз баягы психологиялык жактан мындай сокку алып аткандай да. Анан кандай психологиялык жактан тең салмактуулукту кармаш керек? Туура, мен үйдө отургандан кийин айтып атпайбы, бул каналды койсок да коронавирус, экинчи каналда да бул сүйлөнүп атат. На самом деле мен аспирантым геронтология боюнча кандидатский защита алганда биз ошол тестирование кылып көргөнбүз, улгайган адамдардын интерестери, алар эмнени каалайт деп. Ошол жактан биз караганда алар клубтарды посещать этели, анан компьютерди үйрөнөлү деген немелер көп болчу, пожеланиялар көп болчу. Анан туризм. Азыр интернетте эгерде жаштар үйрөтүп койсо улгайгандарды да, алардын баарында эле азыр айфондору да бар, планшеттери да бар. Аларга азыр виртуальный туризм жакшы ачылды телевизордон. Мына музейлерди көрүп атам деп туруп мен рекомендация бергем, улгайган кишилер алар мага чалып турушат. Ушунчалык жакшы азыр ачылыптыр сайттар, гидтер менен. Кадимкидей ошол музейлерди көрсөтүп, түшүндүрүп, ошо менен кичине отвлекаться этсе да болот. Анан телефон менен общаться эткени, анан мен айтып кетем келет, азыр мына канчалык волонтерлорго чоң рахмат. Мына жаш коңшулары улгайгандарга азыр продукты таскать этип берип атышат. Ошол дистанцияны соблюдать этип туруп продукт алып келип бергени туура болот. То есть биздин улгайган кишилер мындай бул керек эмеспиз деп ойлобош керек да, алар бизге аябай керек, себеби дегенде карысы бар, нырысы бар. Ошондуктан биз аларды азыр жакшы карашыбыз керек, аларды психологический поддержка кылышыбыз керек. Балдар азыр жанына көп бара албаса деле тез чалып турушубуз керек аларга. Там эмелер жакшы сөз айтып, аларды на самом деле интернетти үйрөтүп коюшубуз керек да. Интернетке кирген киши ал эми излучение деп коебуз, бирок азыркы моментте үйдө отургандан физикалык упражненияларга кошуп туруп,
ошол кишини отвлекаться эткендери туура болот деп ойлойм. Гүлнур Мусаевна, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калыптыр. Сиздер атайын убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кечээ эместин бул сааттагы чыгарылышынан коронавирус кимдер үчүн кооптуу жана эмне үчүн деген темада сөз кылдык. Мына ушул жана башка биздин макала маектерибизди интернет сайтыбыздан окуп, Ала Тоо 24 каналынын YouTube'дагы баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Эсен туруңуздар.